2020 Бишкек шаардык сотунун азыркы судьясы, ал эми ошол учурда Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун судьясы Эсенбаев Адылбек Маматибраимович атайлап мыйзамсыз сот чечимин чыгарып, анын негизинде уюшкан кылмыштуу топтун лидери Дөй Чыңгыз Каймана аттуу Чыңгыз Жумагуловду кылмыш жоопкерчилигинен бошоткон. Бул адам Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин беренелеринде каралган өзгөчө оор кылмыштарды, анын ичинде уюшкан кылмыштуу топту түзүү же ага катышуу, эки адамдын өлүмүнө алып келген ден соолукка оор зыян келтирүү, ошондой эле автотранспорт каражатын уурдоо боюнча айыпталган. Жасалган иш-аракеттердин мүнөзүнө жана уурдугуна карабастан, судья Эсенбаев Адылбек Маматибраимович жогорудагы беренелер боюнча толук актап, анын жасаган кылмыштарын негизсиз түрдө бейбаштык беренесине которуп, жазанын кескин түрдө жеңилдешине алып келген. Бул соттук мыйзамсыздыктын натыйжасында уюшкан кылмыштуу топтун лидери Чыңгыз Жумагулов 2 жылдан кийин эле эркиндиктен ажыратуу жайларынан мөөнөтүнөн мурда бошотулуп, бул ага мындан арыда кылмыштуу ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө мүмкүндүк берген. Ишти объективдүү жана мыйзамдуу кароодо Чыңгыз Жумагулов айыптоонун бардык беренелери боюнча, анын ичинде адам өлтүрүү үчүн жоопкерчиликти караган кылмыштар боюнча күнөөлүү деп табылышы керек болчу. Судья Адылбек Эсенбаев Чыңгыз Жумагуловду уюшкан кылмыштуу топ түзгөнү жана башка оор беренелер боюнча актаганына карабастан, бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Камчыбек Ташиевдин жетекчилиги астында Чыңгыз Жумагуловдун уюшкан кылмыштуу тобунун бар экенин расмий түрдө тастыктап, анын азыркыга чейин жасаган кылмыштары жөнүндө ачык билдирүүдө. Бул Эсенбаев чыгарган соттун чечими мыйзамга гана каршы келбестен, коомдук коопсуздукка түздөн-түз зыян келтиргенин айгинелейт. Көрсөтүлгөн фактылар судья Адылбек Эсенбаев тарабынан башка жарандардын иштери боюнча кабыл алынган соттук чечимдерде мыйзамдуу жана адилеттүү деп эсептелбеши керектигин бир беткей тастыктайт. Анын компетенттүүлүгүнө, калыстыгына жана көз карандысыздыгына толугу менен ишеним жок. Судья Адылбек Эсенбаев мамлекеттик айыптоочунун позициясына карама-каршы чыгып, уюшкан кылмыштуу топту жана анын лидерин актагандыгы менен өзүнүн кызыктар тараптардын буйругун аткарууга даяр экенин көрсөттү. Ал мурда кабыл алган мыйзамсыз чечимдерин жашыруу жана актоо максатында күнөөсүз жарандарды мыйзамсыз түрдө кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн сот бийлигин өз кызыкчылыгында эч тартынбастан колдоно алары бышык. Анын сот системасындагы ишмердүүлүгү көптөгөн кемчиликтер менен коштолгон жана анын кесиптик жана моралдык жактан жарамдуулугуна чек келтирген көптөгөн жагдайлар бар. 2025 жылдын 10 ноябрында Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине жана Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинде каралган кылмыштардын белгилерине ылайык, тактап айтканда 337 беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, 348 беренеси шалаакылык, 352 беренеси адилетсиз өкүм же башка сот актысын чыгаруу, 336 беренеси коррупция жана 342 беренеси пара алуу боюнча Адылбек Эсенбаевке карата тергөө жүргүзүү жана аны судьялар кеңешинин макулдугу менен кылмыш жоопкерчилигине тартуу жөнүндө арыз берилген. Бирок ушул күнгө чейин мамлекеттик органдар тарабынан иш жүзүндө толук аракетсиздикке жол берилип, уюшкан кылмыштуу топту жана анын башчысын актаган судья Адылбек Эсенбаев эч кандай жоопкерчиликке тартылган жок. Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү жарыяланып жаткан шартта мындай аракетсиздик атайлап жаап жашыруу катары кабыл алынат. Мындан улам судья Адылбек Эсенбаев сот бийлигин толугу менен дискредитациялап, коомдун мамлекетке болгон ишенимин кетирүүчү, буйртма жана саясий жүйөлүү сот чечимдерин чыгаруу үчүн ыңгайлуу фигура катары сот системасында сакталып калууда деген негиздүү тыянак келип чыгат.